Кемпир Абад элдик курултайынын катышуучуларынын сунуштары добушка коюлуп, төмөндөгү чечим кабыл алынды. Негизинен резолюция кабыл алыш үчүн азыр биз аны добушка коюшубуз керек. Ошондуктан текстте ушундай жазылды. Чечим боюнча биринчи, Кемпир Абад суу сактагычы жана анын аянты Кыргыз Республикасынын менчигинде калсын деген негизги эң көп сунуш болду. Аны менен катар бул биринчи пункту болчу. Кемпир Абад суу сактагычынын тиешелүү жер алмашуу жана делимитация, демаркация иштери токтотулуп, ратификациядан өтпөсүн деген жалпы сунуш болду. Делимитация жана демаркация боюнча мамлекеттик комиссия кайрадан түзүлсүн деген дагы сунуш болду, эгер мен туура уккан болсом. Экинчи, Кемпир Абад суу сактагычына тиешелүү жер алмашуу жана делимитация, демаркация маселеси токтобой улана турган болсо, Бишкек шаарында Кемпир Абад элдик курултайы уюштурулуп, аны уюштурууга тиешелүү чаралар, то есть аны уюштурулуу эле десек туура болот экен. Уюштурулсун деп атат. Эгерде ушул иш аракеттер токтобосо, делимитация, демаркация иштери, жер алмашуу иштери. Үчүнчүсү, делимитация жана демаркация маселелери боюнча протоколдор инвентаризацияланып, элге жарыялансын. Төртүнчүсү, 36-чы, 39-чу жана 42-чи протоколдор жокко чыгарылсын. Бешинчиси, Баткен чек ара чатагында келтирилген чыгымдар калыбына келтирүү үчүн элдик жана биргеликте комиссия түзүлсүн жана Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын аткарылышы көзөмөлдөнсүн. Алтынчы, саясий куугут токтосун деп жазыптыр. Жетинчи, Бишкекте тез аранын ичинде жыйын чакырылып, Кемпир Абад суу сактагычын коргоо комитети жана кыймылы түзүлсүн, кыймылга депутаттар чакырылсын. Сегизинчиси, жана Исмаил Исахов агайыбыз айтканда, кечиресиз, тактап коюнчу. Исмаил агай. Кес боюнча сиздин сунушуңуз. Макул. Жарайт, ушундай 7 сунуш кирип атат. 8-чи сунуш катары Абдужурус Абулов агайыбыздан сунуш келип атат. Ушул резолюцияга сунушталган пункттардын бардыгына бир добушка коелу дагы 8-чи сунуш катары ушул оңдоп түзөө бир аз сунуштарды уюштуруу топко жүктөлсүн деген кошуп коелу деп атат. Негизинен кабыл алынсын, бирок ошол анча-мынча жерин ушул уюштуруу тобуна жүктөлсүн деген сунуш коюлуп атат. Кечиресиз, жана мен просто уккан, жазган нерселерибизди айтып коюу милдет. Референдум боюнча дагы сунуш көтөрүлгөн.